Албетте бул абдан күтүүсүз болду. Камчыбек Кыдыршаевичтин кайрылуусунда окудум. Ал киши айтыптыр, мен да күтүүсүз бир эле Камчыбек Кыдыршаевич эмес, бүтүндөй кыргыз эли үчүн абдан күтүүсүз болду. Ошонун ичинде менден мага да күтүүсүз болду. Эми бул кызмат кимден келип, кимден кетпеген. Бирөөгө келет, бирөөдөн кетет. Президент өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып жумуштан алды. Бирок алуунун бир мындай бир орчундуу, негиздүү себептери болуш керек болчу да. Менин оюмча болгон окшойт. Мен эми экөөнүн жанында болбогондон кийин, бирок мен экөөнү тең жакшы билем. Баягы кыргызда бир ыр бар эмеспи, бир бетиң өпсөң бир бетиң калат деп. Бул экөөнү тең мен иним катары, жакын адамым катары, булардын ар кандай кырдаалда жанында жүргөн, булардын кулк мүнөзүн, башынан өтүргөн кыйынчылыктарын баарын жакындан билген адам катары президенттин дагы бул кадамга барышы жөндөн жөн эле болгон жок. Бизге белгисиз, бизге билинбеген бир негиз болгон болуш керек. Эми болору болду. Камчыбек Кыдыршаевич кетти жумуштан. Реформа кылып абдан чоң ошол именно ошо коопсуздук комитетинде чоң өзгөрүүлөрдү жасады. Эми мындан аркы кадам кандай болуш керек? Биз ошого сарасеп салып, ошого көңүл бурушубуз керек. Бизге бул эки инсан Кыргызстандын тарыхында, деги эле Кыргызстандын эгемендикти алгандан берки 30 жылдык жашоо тарыхында абдан чоң бурулуш мезгилди жасашты эле да. Эл биринчи жолу үмүт пайда болду элге. Бизде деле жаркын жашоо болот окшойт. Бизде деле өнүгүү болот окшойт. Бизде деле экономикабыз башка мамлекеттерде болуп, тең тайлашып, өзүбүздүн бюджетибизге өзүбүз жашайт окшойбуз деп, элдин көңүлү көтөрүлүп, маанайы чөкпөй, эртеңкиден үмүт кылып, жакшы жашоого багыт алып калганда, тим эле чагылган түшкөндөй эле жарк этти да. Анан ошон үчүн эми ар кимдер айтып атат, элди бөлүп жарбаш керек, стабилдүүлүк болуш керек. Бул экөө элди бөлүп жарайын деп келген эмес. Ошону түшүнүшүбүз керек. Элди тескерисинче бириктирип, элдин жашоосу үчүн деп башын канжыгага байлап, каруусун казык, канын азык кылып келген балдардын бири ушул экөө эле. Экөөнү айырмалап бири-бирисиз кароого мүмкүн эмес болчу. Эгерде Камчыбек Кыдыршаевич ошо ГКНБнын башына келбесе, эгерде президент ГКНБнын башында болуп, президент башка бирөө болуп калса, ушундай кадамдар болот беле, болбойт беле, ал да күмөн. Эгерде Садыр Нуркожоевич мамлекет башында болуп, ушул коопсуздук комитетине ушундай иштер менен күч структураларынын ана башы болгон ушул кызматка ушул Камчыбек Ташиев келбесе, ушундай өзгөрүү болуп, ушундай тазалануу, ушундай күрөш жүрөт беле, жүрбөйт беле, бул дагы башка маселе. Өзүңөр билесиңер, биздин Кыргызстанда калыптанып түп тамырынан бери орноп калган коррупция дегенди мына жоюлуп, ортолоп калган болчу, эми толук бойдон жою элекпиз. Андан дагы жазылбаган мыйзамдар менен көмүскө жерди туруп алып, мамлекеттик бийлик эмес, элдин жашоосуна колун салган каралардын мыйзамсыз иштерин түп тамырынан бери ушул экөө жойду эле. Экөө бири-бири менен эриш аркак болуп сүйлөшүп отуруп, анан эмне кара теке сүздү, эмне болду, чагылгандын чак түшүндө эле ушундай приказ кетти. Мен ушул экөөнү тең кайрылат элем. Мен иним катары, Ович деп официально эметпей эле мен Садыр, Камчы, силердин башыңардан эмнелер өткөн эмес, укаларым. Силер мындан да кыйын кезде, мындан да кыйын кырдаалда, мамлекеттик машина силерди башыңардан ныгырып турганда, ошол жерден суурулуп чыкпадыңар беле? Эл үчүн башыбызды сайдык деп, мекен үчүн деп, мекенчил деген атка конбодуңар беле? Илгери бир акылдуу аял айткан экен, ушундай кыйналып турганда, башын бийик көтөрүп туруп, мен мындан жаман кезимде да тойго баргамын деп. Мен силерге айтат элем, силер мындан жаман кезиңерде дагы чыккансыңар суурулуп. Эл үчүн ошондо дагы экөөң биригип туруп, эриш аркак болуп туруп, суурулуп чыккансыңар. Мен ойлойм, бул кризистен дагы силер чыгасыңар.
бул күндөр дагы өтөт. Ошон үчүн ачууга алдырбай, эми ар кандай нерсе болду. Мен айтып элатам, булар жөндөн жөн мындай нерсеге келген жок. Мисалы үчүн президент деле жөндөн жөн туруп, приказга кол коюп, Камчыбек Ташиевди иштен айдап ийиш оңойго турган жок. Камчыбек Кыдыршаевдин дагы оюна келбеген иш болду. Бирок азыр экөө тең баягы курч балдар, өзүңөр билесиңер, курч, эмоциональный, анан эми азыр акыл калчап, ойлонуп, баягы убакытты өткөзүп, бирине бири болгон кеткен нерселерин ойлонуп туруп, элдин, мамлекеттин келечеги үчүн доска күлкү, душманга таба болбой, бизде Кыргызда бир улуу сөз бар, душманга кол ачпаш керек деп, тегерек четибиз суктанып турган кезде ошолорго кол ачпай, элди биримдикке чакырып, жакшынакай болуп, ар кимди ортоңорго киргизип, ар кимди жанагындай кылып насаатчыны көбөйтпөй, экөөңөр эле түз олтуруп кеңешип, мындан аркы ишин уланта берсе жакшы болот эле. Эл деле ошону күтүп атат. Мен бүгүн эртең менен бир тогуз торолук абанын сөзүн угуп, чын эле ал ыйлагым келди десе, мен ыйлагым келди айтат. Мен дейт уктабай атам дейт, түн түндөм уктабай атам, ыйлагым келип атат, бул эмне бала болуп кетти деп. Мына көрдүңөрбү? Элдин ишенимине кандай кирген? Мындай ишенимди миллион акчага да сатып ала албайсың. Мындай баркты, мындай кадырды таба албай, мындай аянтчаны издеп жүргөн жетекчилер канча. Кудайдан бир келген ооматты кесир кылбай, мен экөөнү тең айтат элем. Экөөнү дагы бир жолу кайрылам. Эжеңер катары кайрылып атам. Мен силердин бардык кылк мүнөзүңөрдү, кыбыр эткен нерсеңерди билем. Кыйынчылыгыңарда жаныңарда жүрдүм, башыңарга иш түшкөндө жүрдүм. Ошондо кыл чайнашкан нерседе башыңарды ийип, тизеңер бүгүлбөгөн балдар эми ушул ортодон бир нары бери өткөн бир болбогон нерселер үчүн ушинтип экөөң тең башың ийилип санаага батып каласыңарбы? Ошон үчүн мен айтат элем, камчы дарыланып атыптыр. Кудайым ден соолугун берсин. Мен ушул убакка чейин билген деле эмес экенмин, айтып атышат жүрөгүндө 5 стенти бар деп. Бул оңой оокат эмес. Жүрөктө 5 стент бар деген оңой оокат эмес. Ошого карабай, кара жанын карч уруп иштеди. Мунун дагы эмесин билиш керек. Мунун бир мындай кыялы бар, беттегенин бербейт. Беттегенин бербеген өжөр, кылам дегенин кылган, өзүнүн жанын дагы, жакынын эмес өзүнүн жагын дагы унутуп коюп, мындай бир башын сайып койгон бир кулп мүнөзү бар. Ошого карабай иштеп жүргөн экен, эми дарыланып, жакшы болуп, мекенине кайтып келип, анан кийин досу экөө жакшы эле отуруп, Садырды деле айтат элем. Садыр, сенин башыңан деле эмнелер өткөн жок укам. Кандай кыйынчылыктан башыңды өйдө көтөрүп, чөкпөй, чөгөлөбөй, тизелебей туруп көтөрүп келген нерсе ушул жерге келгенде элге журтка мындай бир санаа тарттырбай экөөң отуруп, мындан аркы Кыргызстандын келечегин, силерге ишеним арткандан кийин Кыргызстандын келечеги үчүн ойлоно турган мезгилиңер бар. Биз өнүгүү жолуна түштүк. Эми аны өнүктүрүп кетиш керек да. Ким билет, бирөө айткан экен, мендейди табасың. Мүмкүн менден кыйынды да табасың. Менден акылдууну да табасың. Бирок мендейди жолуктуруш кыйын деп. Ошон үчүн экөөң бири-бириңден ажырагыс. Мүмкүн камчы дагы жакшы досту табат, Садыр дагы жакшы досту табат, жакшы кызматкер менен иштешет. Бирок экөө бири-бири менен жолугушкандай, экөө бири-бири менен табышкандай, тандемди таңыш оңой эмес. Ошон үчүн мен абдан түйшөлдүм. Мен дарыланып аттым эле. Анан ошол жерден угуп, тим эле мен уккан кулагыма ишенбей, ошол мен сөзүмдүн акырында дагы бир жолу кайрылат элем. Инилерим, акыл калчагыла. Ачууга алдырдыңар. Билине эле турат. Болор иш болду. Эми кетти. Мейли жаңы келген ГКНБнын жетекчиси дагы иштесин. Бирөөнүн ийгилигин көрүп туруп анан кийин бирөөгө баа бересиң, же болбосо бирөөнүн кемчилдигин көрүп бирөөгө баа бересиң дегендей Ташиевдин дагы баасын ала турган алды буга чейин дагы. Мындан дагы өзгөчө баасын ала турган мезгилдер алды да. Ошондой эле Садыр деле түйшөлүп ойлонуп атат. Анткени ушул убакка чейин ири шаркак, бири-бирине жөлөк таяк болуп иштеген эмелер бир жакыптасы иштебей калгандай эле болуп атат да. Ошон үчүн
мынакей угуп атасыңар, мен бүт массалык маалымат каражаттарын менчигин дагы, мындайын дагы, тигиндейин дагы, даже көкүрөгүн айырып оппозиция адамын деп аткан блогерлердин маалымат каражаттарын баарын окуп, баары менен таанышып атам. Бир дагы жерде ушундай болуш керек эле деп айткан киши жок. Баары айтып атат, биз таң калып атабыз, ушул чынбы, жалганбы, ишенбей атам деп. Ошон үчүн мындай ар кимди аралаштырып, муну көп созбой, эки дос экөө отуруп, жакшынакай болуп, Кыргызстандын келечеги үчүн бир жаркын мамлекетти куруп, бир урпактарга бир үлгүлүү тарыхты таштап кетсе экен деген тилек менен мен ушул нерсемди аяктайм. Мен экөөнө тең ийгилик каалайм. Камчыга айтат элем, аман эсен айыгып кел. Бул ушундай оор, ушундай жүктү, жүрөгүңдө ушундай дартың бар экен, ушуну билбей башыңды канжагага сайып иштеп жүрүп турсуң, эми эл билет, эл билбесе Кудай деле билет. Ошол ийгилик каалайм экөөнө тең.